Албетте биз өзгөртүүлөрдү мыйзамды мурдагы жылы апрель айында кабыл алганбыз. Апрель айында, по-моему, уже президент кол койгон, биз андан дагы эртерээк кабыл алганбыз. Кабыл алып атканда деле бул маселе өтө орчундуу болуп, бул жерде бир топ депутаттар, анын ичинде мен дагы сунуш берип, жарым жылга жылдыргыла ИТТНди жылдыргыла, жанагы электронный транспорттун накладнойлорду. Жанагы ошо ККМ боюнча дагы маселелерди көтөрүп айткан элек да. Ошондо бизди ишендирди эле. Бардыгы айтылды. Ишкерлер буга мына бир жылдын ичинде көндүрөбүз, бир жыл ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Андан кийин акырын өтөт деген процедура айтылды эле да. Бирок тилекке каршы көрдүк, андай болбоптур. Керек болсо ошол базарларга бирден палата тигип болсо дагы, бирок күндө мындай маалымат бере турган жагдайды түзүп коюш керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Албетте буга жоопкерчиликтүү биздин тийиштүү атка минерлер жооп бериш керек. Анткени бир жагынан элди козгоп, экинчи жагынан президентти мындай бир ыңгайсыз акыбалга алып келип, анан аягы барып, Акылбек Сөнбекович өзү барып, ар жерде жүрөт, базарлар менен ар кимге түшүндүрүп, ал эмес президент барып атат. Албетте бул туура эмес көрүнүш биз үчүн да. Буга жоопкерчиликтер сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек деп ойлойм.